Ыйса ибадатканадан чыгып бара жатканда шакирттеринин бири: "Устат, карачы, кандай кооз таштар, кандай кооз имараттар" деди. Ыйса аларга: "Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде таш үстүндө таш калбайт. Баары кыйратылат" деди. 3. Ыйса ибадаткананын маңдайындагы Зайтун тоосунда отурганда өздөрүнчө калышканда Петр, Жакып, Жакан жана Андрей андан: 4. Бизге айтып берчи, бул качан болот? Мунун баарынын ишке ашаарын кандай белги аркылуу билсе болот? Деп сурашты. Ал мындай деди: "Силерди бирөө адаштырып кетпеш үчүн сак болгула. Анткени Машаяк менмин жана аз убакыт калды деп менин ысымымды жамынып көптөр келишет. Алардын артынан ээрчибегиле. Согуштар жана дүрбөлөңдөр тууралуу укканыңарда коркпогула. Анткени алгач ушундай болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес." Андан кийин аларга мындай деди: "Бир эл бир элге, бир падышачылык бир падышачылыкка каршы көтөрүлөт. Жерлерде катуу жер титирөөлөр, ачкачылык, жугуштуу оорулар, коркунучтуу көрүнүштөр жана асмандан чоң жышаандар болот. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. Бирок силер өзүңөргө сак болгула. Анткени силерди сотко беришет, синагогаларда уруп сабашат. Мен жөнүндө күбөлөндүрүшүңөр үчүн силерди башкаруучулар менен падышалардын алдына алып барышат. Баарынан мурда бардык элдерге жакшы кабар таратылышы керек. Силерди салып берүү үчүн алып бара жатышканда эмнени айтабыз деп тынчсызданбагыла. Ошол саатта силерге эмне берилсе, ошону айткыла. Анткени силер эмес, ыйык рух сүйлөйт. Анткени силерге каршы чыккандар каршы тура албагыдай, каршы сүйлөй албагыдай сөз менен акылмандыкты мен берем. Силерди ата-энеңер, бир туугандарыңар, тууган уругуңар жана досторуңар кармап беришет, жана кээ бирөөңөрдү өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Бирок башыңардан бир тал чачыңар да жоголбойт. Чыдамдуулук менен жаныңарды сактап кала аласыңар. Бир тууганын, атасы балдарын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы көтөрүлүп, аларды өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Ал эми акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Ошондо силерди кыйнашат, өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардык элдерге жек көрүндү болосуңар. Ошондо көптөр азгырылышат. Бири-бирине чыккынчылык кылышат, бири-бирин жек көрүшөт. Көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырат. Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат. Акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. Окуган адам түшүнүп алсын. Ошентип Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич ыйык жайда турганын көргөнүңөрдө, Иерусалимди аскерлер курчап алганын көрсөңөр, анда анын кыйрай турган убагы жакын калганын белгиле. Ошондо жүйүт аймагында жашагандар тоого качып кетишсин. Шаардагылар шаардан чыгып кетишсин. Шаардын сыртындагылар шаарга киришпесин. Анткени ошол күндөр Кудайдын элди жазылай турган күндөрү. Ыйык жазууда жазылгандардын баары орундалат. Ким үйдүн төбөсүндө болсо, ал бир нерсе алуу үчүн үйүнө кирбесин. Ким талаада болсо, ал кийимдерин алуу үчүн артка кайтпасын. Ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Анткени жер үстүндө чоң алаамат болуп, бул элдин башына Кудайдын каары түшөт. Алар өткүр кылычтан кырылышат. Бардык бутпарас элдердин арасына туткундалып кетишет. Бутпарастардын заманы бүткөнчө Иерусалим алардын таман астында калат. Качууңар кышка же ишемби күнүнө туура келип калбас үчүн сыйын кыла. Анткени ошол күндөрдө чоң алаамат болот. Андай алаамат дүйнөдө жаратылгандан баштап азыркыга чейин болгон эмес, жана кийин да болбойт. Эгерде Теңир ал күндөрдү кыскартпаса, анда эч бир адам куткарылмак эмес, бирок ал өзү тандап алгандар үчүн гана ошол күндөрдү кыскартты. Ошондо силерге кимдир бирөө мына Машаяк бул жерде же тигине тигил жерде десе ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн жишаандарды жана кереметтерди көрсөтүшөт. Силер болсо сак болгула. Мына, мен силерге бардыгын алдын ала айттым.
Ошондуктан эгерде силерге мына ал ээн талаада дешсе, чыкпагыла. Мына ал ички бөлмөдө дешсе, ишенбегиле. Анткени адам уулу чыгыштан батышка чейин жарк этип көрүнгөн чагылган сыяктуу келет. Тарып кайсы жерде болсо, жоору кузгун ошол жерге чогулат. Күндө, айда, жылдыздарда аламат жышаандары пайда болот. Жер үстүндө болсо адамдар деңиздин гүйлдөгөнүнөн, толкуганынан дүрбөлөңгө түшүп эмне кыларын билбей калышат. Асман күчтөрү кыймылдап калгандыктан ааламга келе жаткан аламатты күтүп, адамдар коркунучтан эстен таанышат. Ошондо асмандан адам уулунун жышааны көрүнөт. Жер үстүндөгү бардык элдер боздошот жана адам уулунун асмандагы булуттар үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ал чоң сурнай тарткан периштелерин жиберет. Алар Кудай тандап алган адамдарды төгөрөктүн төрт бурчунан чогултушат. Бул окуялар боло баштаганда өйдө туруп башыңарды көтөргүлө, анткени силердин куткарыла турган күнүңөр жакындайт. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет, менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот. Ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган эки аялдын бири алынат, бири калтырылат. Ошондуктан сергек болгула. Анткени Теңириңердин кайсы убакта келерин билбейсиңер. Ууру түндүн кайсы убагында келерин үйеси билсе, сак болуп ууруга үйүнүн түбүн казыртмак эместигин билесиңер. Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Кулдардын тамагын өз убагында берип турсун деп, кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акылдуу кул ким? Кожоюну кайтып келгенде иштеп жаткан кул бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, кожоюн өзүнүн бүт мал-мүлкүн ал кулга ишенип тапшырат. Кулу жаман чыгып, кожоюнум жакында келбейт деп ойлоп, жолдошторун уруп сабап, шарапкорлор менен ичип жей баштаса, кулдун кожоюну ал күтпөгөн күнү, ал ойлобогон убакта келет да, аны бөлө чаап, эки жүздүүлөргө тиешелүү жаза менен жазалайт. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Бул жолго чыгаарда үй жайын калтырып, кулдарына бийлик берип, ар бирине өзүнчө иш тапшырган дарбаза кайтаруучуга болсо, сак болууну буйруган үйесине окшош. Ошондуктан сергек болгула. Анткени үйдүн ээси качан келерин, кечиндеби, түн ортосундабы, корооз кыйкырган маалдабы, таң аткандабы билбейсиңер. Ал күтүлбөгөн убакта, силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканым баарына тиешелүү. Сергек болгула. Өзүңөргө сак болгула. Оюңардын баары эле ашыра тоюу, мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын. Ал күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын. Анткени ал күн жер үстүндө жашоочулардын баарын тор сыяктуу басып калат. Ошондуктан сергек болгула. Боло турган аламаттардын баарынан качып кутула алыш үчүн жана адам уулунун алдына келип туруш үчүн дайыма сыйынгыла. Ошондо асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. 10 кыз колдоруна чырактарын алып, күйөөнү утурлап чыгышат. Алардын 5-өө акылдуу, 5-өө акылсыз эле. Акылсыздары чырактарын ала чыгышканы менен майын албай чыгышат. Акылдуулары болсо чырактары менен кошо идиштерине май да ала чыгышат. Күйөө кечиккенден улам баары үргүлөп уктап калышат. Бирок түн ортосунда күйөө келе жатат. Аны тосуп чыккыла деген кыйкырык чыгат. Ошондо кыздар тура калып, чырактарын оңдошот. Акылсыздары акылдууларга чырактарыбыз өчүп баратат. Бизге майыңардан кайрылышкылачы дешет. Акылдуулар бизге да, силерге да жетпей калбаш үчүн сатуучуларга барып сатып алгыла дешет. Алар май сатып алганы кеткенде күйөө келип калат.
Даяр турган кыздар аны менен бирге үйлөнүү тоюна киришет. Алардын артынан эшиктер жабылат. Андан кийин берки кыздар келип, кожоюн, эшикти ач дешет. Ал, силерге чындыкты айтып коеюн, мен силерди тааныбайм деп жооп берет. Ошондуктан сергек болгула. Себеби адам уулунун келер күнүн да, саатын да билбейсиңер. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. Бир адам бөтөн жерге кетип жатып, кулдарын чакырып, аларга акча каражатын тапшырат. Ар бирөөнүн алдына жараша, бирине 5, бирине 2, бирине 1 талант берип жолго чыгат. 5 талант алганы дароо барып акчаны айландырып 5 талант пайда табат. 2 талант алганы да 2 талант пайда табат. 1 талант алганы болсо барат да кожоюнун акчасын жерге көөм коет. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин кожоюн келип кулдардан эсеп кысап талап кылат. 5 талант алганы дагы 5 талант алып келип, кожоюн, сен мага 5 талант бердиң эле. Мына 5 талант пайда таптым дейт. Кожоюну ага, жарайсың, ишенимдүү жакшы кул. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң. Сени чоң ишке коем. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол дейт. 2 талант алганы да келип, кожоюн, сен мага 2 талант бердиң эле. Мына 2 талант пайда таптым дейт. Кожоюн ага, жарайсың, ишенимдүү жакшы кул. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң. Сени чоң ишке коем. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол дейт. 1 талант алганы келип, кожоюн, сенин экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган ырайымсыз адам экениңди билгем. Коркконумдан берген талантыңды жерге көөм койгом. Мына бергениңди ал дейт. Кожоюн ага мындай деп жооп берет. Жаман жалкоо кул, экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган адам экенимди билесиң. Ошон үчүн менин күмүшүмдү пайызга берип коюшуң керек эле. Мен келип кирешеси менен алат элем. Мунун колунан талантты алгыла да 10 таланты бар кулга бергиле. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, аныкы мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан колунда болгон нерсеси да тартылып алынат. Бул пайдасыз кулду сырттагы караңгылыкка ыргытып жибергиле. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ыйса муну айткандан кийин, кимдин кулагы бар болсо, ал уксун деди. Адам уулу өз атак даңкы менен, өзүнүн бардык периштелери менен келгенде, өзүнүн даңктуу тактысына отурат. Бардык эл анын алдына чогулат. Койчу койлорду эчкилерден бөлүп алгандай эле, ал адамдарды экиге бөлөт. Койлорду өзүнүн оң жагына, эчкилерди сол жагына коет. Анан падыша өзүнүн оң жагында тургандарга мындай дейт. Атамдын батасын алгандар, келгиле. Дүйнө жарала электеле силер үчүн даярдалган падышачылыкты мураска алгыла. Анткени мен ачка болгондо тамак, суусаганда суу бердиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алдыңар. Жылаңач болгонумда силер мени кийинттиңер. Ооруганымда силер мага келдиңер. Түрмөдө отурганымда силер мага келдиңер. Ошондо адил адамдар ага мындай деп жооп беришет. Теңир, качан биз сенин ачка болгонуңду көрүп тамак бердик эле? Качан биз сенин суусаганыңды көрүп суу бердик эле? Качан биз сенин жолоочу болгонуңду көрүп кабыл алдык эле? Качан биз сенин жылаңач болгонуңду көрүп кийинттик эле? Качан биз сенин ооруп жатканыңды же түрмөдө отурганыңды көрүп сага келдик эле? Падышаларга мындай деп жооп берет. Силерге чындыкты айтып коеюн. Менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңар, мага кылганыңар. Анан сол жагында аларга мындай дейт. Карышка калгандар, менин жанымдан кеткиле. Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Анткени мен ачка болгондо силер мага тамак берген эмессиңер. Суусаганымда суу берген эмессиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алган эмессиңер. Жылаңач болгонумда кийинткен эмессиңер. Ооруганымда, түрмөдө отурганымда силер мага келген эмессиңер. Ошондо алар андан, Теңир, сенин ачка болгонуңду, суусаганыңды, ооруганыңды, түрмөдө отурганыңды биз качан көрдүк эле? Качан сага кызмат кылбай койдук эле деп сурашат.
Ал болсо аларга мындай деп жооп берет: силерге чындыкты айтып коеюн, менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылбаганыңар мага кылбаганыңар. Булар түбөлүккө азап чегишет, адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат.